Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен өтүлүүчү номер 30 сабак. Сабакты теманы түшүнүп, өздөштүргөнүбүздүн критерийлери. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бул тема акыл эмгегинин маданияты китебинде 68-69 беттерде берилген. Өзүңүздөр дагы колго алып ушул китепти 23 критерий боюнча дагы кененирээк таанышып алсаңыздар болот. Бул жерде окуучу теманы түшүндү деп эсептейбиз, эгерде ушул жердеги 23 критерийни өздөштүрүп алышса. Китепте 23 критерий берилген. Мен сиздерди айрымдары менен гана тааныштырып өтөйүн. Биринчиси негизги мазмунун бөлүп алуу, билүү, түшүнүгүн айтып берүү. Экинчи тема боюнча берилген суроолорго жооп бере билүү. Эгерде окуучу өз алдынча мисал, маселе иштей билсе, демек ал ушул темага түшүнгөн болуп эсептелинет. Ошондой эле турмушта мисал келтире билүү жана оозеки жазуу түрүндө билдирүү жасай билсе, практикада пайдалана билүү. Эгерде окуучулар ошол предмет боюнча өз алдынча китеп, карта, энциклопедия жана башкалар менен иштей билсе, ал теманы түшүнгөн болуп саналат. Ошондой эле өздөрүнүн мурунку билген билимдери менен кийинки алган жаңы темасын байланыштырып, өз түшүнүгүн айта алса, демек ал теманы түшүнгөн болот. Ошондой эле аныктама, эреже, закон жана башкаларды билүүсү. Өтүлгөн тема боюнча окуучулар билген билимин аны бышыктап, ачыпок схемасына салып, таблицага, диаграммаларга салса дагы, ошончолук анын билим деңгээли терең болот. Окуучулар өз алдынча теңдеме, мисал, маселелерди чыгара билсе, ошондой эле чоң көлөмдүү темалардан дагы негизгисин бөлүп, мазмунун түшүнүктүү кылып айта билсе, жана жөнөкөй, туура, татаал мисалдарды келтире билсе, берилген суроолорго активдүү катышса, башкаларга түшүндүрүп, сурап, жооп бере билсе, демек окуучу ушул критерийлердин баардыгын өздөштүрсө, ал теманы билген, түшүнгөн болот. Мисалы, адабият сабагынан окуучулар чыгарманын мазмунун, композициясын айтып бере алса, каармандарды талдай билсе, ал теманы терең түшүнгөн болот. Эгерде биз жогоруда айтылган ошол 23 критерийдин айрымдарына токтолдук, окуучу баардык критерийлерди кенен өздөштүргөн болсо, ал демек теманы түшүнгөн болуп саналат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактарда кездешкенге чейин сак саламатта калыңыздар.